Тарых музейинен урдалган 101 миллион сом же Атамбаев эмнеге шашылды эле? Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ашкере ачкөздүгү, бардык жакшы иштердин баарын өзүнө гана ыйгаргысы келе бергени ичи тардыгы болбогондо, азыр Тарых музейинде эч кандай коррупциялык чыр болмок эмес экен. Эмнеге деген суроо бергиңиз келип атабы? Анда түшүндүрө кетели. 2014-жылы ал кездеги президент Атамбаев Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган менен эки тараптуу жолугушууда Борбор калабыздагы мамлекеттик тарых музейин реконструкциялоо үчүн $15 миллион гранттык каражатты Туркия тарап бере турган макулдашууга жетишкен экен. Ал каражаттын 10 миллиону музейдин ички бөлүгүн реконструкциялоого, ал эми 5 миллиону музейдин фасаддык бөлүгүн жана анын территориясын камсыздоо үчүн жумшалмак болгон. Ошентип 2015-жылдын 30 мартында ал кездеги өкмөт башчы Жомарт Оторбаевдин буйругу менен мамлекеттик органдарга музейди эл аралык кызматташтык боюнча түрк администрациясынын көрсөткөн жардамы менен реконструкциялоо тапшырмасын берген. Андан ары 2016-жылдын 24 мартында Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен координация жана кызматташтык боюнча түрк агенттигинин ортосунда мамлекеттик тарых музейин реконструкциялоо боюнча протоколго кол коюшат. Анан эле ошол убактагы Кыргыз Республикасынын президенттик администрациясы тарабынан түрк тарапка музейди Алмазбек Атамбаевдин президенттик ыйгарым укугу аяктаганга чейин бүтүрөсүңөр деген шарт коюлат. Өз кезегинде Түркия Республикасы андан баш тартып, бардык оңдоо иштери 3 жыл аралыгында жасалып бүтө турганын айтат. Анан эле кыргыз тарап Түркиянын жардамынан баш тартып, музейди реконструкциялоого республикалык бюджеттен акча бөлдүрөт. Тактап айтсак, 2016-жылдын 25 мартында ал кездеги премьер-министр Темир Сариев Финансы министрлигине музейдин курулуш иштерин аяктоого акча каражатын табуу боюнча, ошол эле Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы архитектура, курулуш жана турак-жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин музейди реконструкциялоо боюнча бирдиктүү заказчик деп тапкан буйрукка кол коет. Анан Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн буйругуна ылайык республикалык бюджеттен архитектура, курулуш жана турак-жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине капиталдык оңдоого деп 700 миллион сом жана музейге жабдууларды алууга деп 869 миллион 447 миң 114 сом бөлүнөт. Жалпысынан 1 миллиард 569 миллион 447 миң 114 сом бөлүнөт. Мына ушул акча каражаттары канчалык максаттуу пайдаланылды? Эсептөө палатасынын жүргүзгөн аудитинин 2018-жылдын 31 мартындагы актысына таянсак, турак-жай жарандык курулуш департаменти музейди капиталдык оңдоосу жана долбоорлоосу боюнча иштин көлөмү, суммасын жана мөөнөтүн аныктабай туруп эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзамынын талаптарын одоно бузуу менен СМУ 3 ЖЧКсы менен келишим түзөт. 2017-жылдын 15 майындагы келишим боюнча ремонттук иштерди жүргүзүүгө деп 690 миллион 500 миң сом каралат. 2017-жылдын 12 сентябрындагы кошумча келишим менен музейге жабдууларды алып келүү үчүн деп 869 миллион 447 миң 114 сом каралат. Анан ДЖГС СМУ 3 ЖЧКсынан келишимди аткаруунун кепилдик камсыздоосу жок эле, ага 1 миллиард 520 миллион 309 миң 404 сомду аванстык төлөм катары которуп жиберет. Эч кандай иш жасай электеле. Анан СМУ 3 ЖЧКсы Райер аттуу неместик компания менен музейге жабдууларды алып келүү боюнча 8 миллион 890 миң 321 еврого, сомго айтканда 682 миллион 776 миң 653 сом келишим түзүп жиберет. Болбосо СМУ 3 ЖЧКсы бул жерде болгону подряд чыкканы болуп саналат. Текшерүүнүн жүрүшүндө жабдуулардын баасынын негизсиз көтөрүлүп көрсөткөндөрү табылган. Жеткирилген жабдуулардын тизмеси Райер компаниясы тарабынан аныкталган. Анын жыйынтыгында музейдин концепциясына туура келбеген экспонаттар алынып келинген. Алардын баасы 55 миллион 593 миң 772 сом. Мындан тышкары СМУ 3 ЖЧКсы Райер компаниясы менен түзгөн келишимдин жыйынтыгында евронун курсунун көтөрүлүп көрсөткөндүктөрүнө байланыштуу 42 миллион 311 миң 428 сом айырма чыгып калган. Ошентип жалпысынан бул эпизод боюнча мамлекетке келтирилген зыяндын суммасы 101 миллион 690 миң 800 сом болгону аныкталды. Эми ушул ишке катыштыгы бар экс чиновниктердин баары мыйзам алдында жооп берүүлөрү керек болот.